Созақ районунун Барп айыл өкмөтүнө караштуу Үлгү айылынын тургуну Гүлшайыр Ташболотова жалгыз бой эне. Эки балалуу мекендешибиз ондогон жылдар бою Орусия жергесинде иштеп, Үлгү айылынан өзүнө там сатып алган. Бирок 2021-жылдын декабрь айында турак жайы толугу менен өрттөнүп кеткен. Үй жайсыз калган Гүлшайыр Ташболотованын кайрадан там курууга такыр мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан жардам сурап февраль айында Камчыбек Ташиевке кайрылганын айтат. Июндун 6-сында звонок кылышты, жардам беребиз деп. Анан 8-inde башташты. Ага чейин квартирада жашайм, кызым менен, неберелерим менен общта квартира. Мэрияныкы, ошакта жашап атам. Ташиев акебизге ыраазымын. Үйүбүздү бүтүрүп берди. Кудайым өмүрүн берсин. Дайыма ушундай бизге окшогондорго жардам берип, муктаждарга жардам берип турсун. Ошо Алла ыраазы болсун. Ташиев жардам колун сунууга даярдыгын дароо билдирип, курулуш мезгили келиши менен 33 күндүн ичинде жаңы турак үйүн куруп бүтүргөн. Жаңы турак үйүндө жашоо үчүн бардык керектүү заманбап шарттар камтылган. Булар каяка барат деп, ар кимди үйдө жашап жүрүштү эми. Ошонтип катты ойлонуп, эмне кылар экенбиз деп Алладан тилеп жүрдүк эди. Рахмат, Аллахыбызга айтканыбыз бар экен, укабыз туш келип угуп, ушу кызымды ыйын угуп, сөзүн угуп, мынтип ойдо жок иш болду. Туш көргөндөй болдук да, баягы жомоктогудай болду. Укабыз ушинтип жомоктогудай кылып үйдү салып берди. Бар жогу жакшы көрүп алып, кечеден бери раса пата кылып отурам. Рахмат укабызга. Элди башкарып жүрө берсин, ушундай укалар көп болсун. Силер ham жанаша жүргүлө. Аллахым колдосун. Дайым эле колдойт деп, эми ham колдойбуз укабызды. Бүгүн жаңы турак жайдын ачкычын Камчыбек Ташиев Гүлшайыр Ташболотовага айыл аксакалдарынын жана үй ээсинин жакындарынын катышуусунда тапшырды. Кыйналган үй бүлөлөргө жардам берип, ар бирибиздин милдетибиз, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Эми Алла Таалам буйруп, насип этип мага кичине мүмкүнчүлүк берип калган экен. Ошол мүмкүнчүлүктү ушу элге жумшап, анча-мынча жардам берип келатабыз. Кудай кааласа мындан ары да ошондой болот. Qanday uy bo'ldi? Yaxshi bo'ldimi? Umuk bo'lsin, ha? Mana agorotinglarmi mana? Bu jig'ashlarga kuygan jig'ashlar ekan-da, boya. Allah razı olsun. Sen bizge birde versen sana Allah'ım mingi versin bana. Şunda öyle jakşılıklarda, hıntımaqta жүрөгүлө daim seni koldup, жылдап турайлы. Rahmat. Tinch bolingizlar. Desi oldu olingizlar. Mına uyuңuздун күлүч экен, bu кагаз экен. Desi oldu oynap күлүп жүрөгүңүз. Кыз болбосун. Ben jakşılıklarım bersin. Ушүйдөн жакшы балдарды, кыздарыңызды şu үйдөп жайлан тойлор болсун, мунун кырсык болбосун. Кудайым жакшылыктарын берсин. Тынч болуңуздар. Кудайга пак парвардигара өзүң көрүп билип тургучу зассың. Биздин бардыгыбыздын дилибизде эмне жакшылыктар бар экендигин сен дагы билип турасың. Мына ошо Камчак агыз ушул үйдү жакшыраак кылып бүтүрүптүр. Ушул үйүздү куттуу болсун. Берекелүү болсун. Ушул үйдө жашагандар ömrü uzun olsun. Ömrü rızkılarına Allah bereke versin. İki dünyada baktılı olunuz. Nevire, çevreler bardığı üçlüyde akar çakar olup Kırgızca aytkanda. İmandu, akıldu baldarman şehirden çıkıp 5 vakit namaz okuşular olsun. Şu Kamçak'a Allah subhanahu teala ömrünü uzun kılsın. Ömrü rızkılarına bereke versin. İşlerine iyilik versin. Daima eldin altında yüzü jarık olup hizmet kılıp yürüyüştük Allah Teala. Köp yıllar boyu eli yurtumuzda hizmet kılıp yürüyüştü. Allah nasip etsin bırak. Rahmat. Hiç bolingizlar. Жақсы үй болыптыр, ә? Туркиясы екен. Туркиясы екен, ә? Чақан үй біле ғой, жақсы екен.
Allah'ım razı olsun. Biz Kamçыбек Кыдыршаевичке бұл эле үлгү айында Гүлшайыр жемес быйылкы жылы 3-4 үй салынды. Камчакебизге Барпайлы өкмөтүнүн атынан, элдин атынан, аппарат кызматкерлеринин атынан Камчакебизге ыраачылык айтабыз. Камчакебизге ден соолук, ишине ийгилик, мындан дагы муктаждуулардын муктаждыктарын чечкенге насип эткизсин. Иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат Камчыбек Кыдыршаевичке. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.